Саламатсыздарбы? Урматтуу каналымдын угармандары. Кыргыз эл жомокторунан жалкоо аял жомогун тааныштырабыз. Илгери бир киши аялына чепкен жасап берсең болот дейт. Жүн алып келип бер, аны тытып, түйдөктөп, анан жебирип, таар кылып согуп, чепкен тигип берейин деп, аялы күйөөсүн жүнгө жиберет. Аялынын айткан жүнүн таап келип берет күйөөсү. Арадан дагы бир топ мезгил өтөт. Чепкен качан даяр болот деп эри сурайт. Аял жүк жыйган тактанын алдына колун салып, мына бул момо томолок деп ийрилген жипти көрсөтүп ордуна кайра коет. Мына дагы бир момо томолок деп дагы бир ийрилген жипти алып чыгып, кайра ордуна коет дагы, мурдагысын дагы алып чыгып, эрине көрсөтөт. Бар болгону 2 тоголок жип ийрилген экен. Ошол экөөн алмак салмак көрсөтүп, жипти болсо ийрип койдум. Мына жаз чыгып күн жылыды, өрмөк согом. Жыгаш таап кел деп күйөөсүн токойго жиберет. Эрин жиберип коюп, өзү жашырынып эринин артынан жөнөйт. Жыгач кыйып жаткан жерине келип, адырга кыйган анды өлөт, өрмөк соккон үйдө өлөт деп үнүн кубултуп кыйкырат дагы, кайра үйүнө тез келип төшөккө чүмкөнүп жатып калат. Аңкыча жанагы үндөн элеңдеп коркуп, эри дагы үйгө келет. Үйгө келсе, аялы унтулуп, жаман кыйналып жатат. Эри жөн жайын сураса, койкум жыттагым келип жатат деп онтолойт. Эри кой союп, баш шыйрактарын куйкалап туруп жыттатса, аялынын баягы онтоосу кетип, бир аз кабагын ачып отурат дагы, кайра талып жатып калат. Бир топтон кийин эс учун жыйып, куйкум жыттата көр дейт. Шашып калган эри дагы бир койду териси менен куйкалап аялына жыттатат. Ошондо аял бир аз жакшы болгонсуп калат. Дагы бир күнү аялынын баягы оорусу кармап, куйкум жыттата көр деген кезде соёорго коюу жок. Эмне кылаарын билбей, кой издесемби деп турса аялы, кой союп убара болбой, чыгымы да канча, теги тактанын алдындагы жиптен ийрилелек жүндөн деле түтөтө бер дейт. Аялынын оорусу кармаган сайын жиптен, жүндөн түтөтө берип, баягы алып келгенинин баары түгөнөт. Ошондо гана аялы оор үшкүрүнүп, эмеси алып, биротоло айыктым окшойт дейт кадимкисиндей. Ошондо гана эри токойдо жыгач кыйып жатканды уккан. Адыргы кыйган анда өлөт, өрмөк соккон мында өлөт деген кереметтүү сөз укканын аялына айтып, чепкен кийбесем кийбей эле коеюн, дегисен аман болчу деп маңдайында отуруп калган экен. Ошондон аялдан амал качып кутулбайт деген сөз калыптыр дешет. Сиздер Кыргыз эл жомоктор сериясынан жалкоо аял жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.